Айнур айым, бул мыйзам деген транспортный комитетте каралган, Ошондо кандай сунуштар түштү эле бизнестен? Бизнестен эң негизгиси ошол жана Эмнесине каршы болушту? үстөмдүк абалдагы Госрегулирование. ошолорду жана обязательно декларирование дегенбиз, декларирование цен. Вот ошону как бы прямое вмешательство деп посчитали, и согласно закону действующему, да, получается, они сами по этому, естественно, монополия боюнча да, ошол мыйзамга ылайык регулируется, и ошол менен эле кала берелик деп сунушташты да. Ошондо кайсынысы менен макул болдуңуздар? Биз ошондо бул мыйзамдан жана үстөмдүк абалдагы доминанттарды чыгарып койдук да. Бул жакта только социально значимыйлар калышты. 96 доминанттардын ичинен ошондо канчасы калды? 96-нын ичине жана социально значимыйларга Социально значимый дегенде бул продукты питания сиз айтып кеттиңиз. Кум шекер кирип калат. Жо, продукты питания туура айтылды. Промышленный товарлардан кайсынысы калды? Жок, бул жана неме менен эле болуп калат, переченге. Перечень кандай болсо, социально значимый товары, ошолор. Промышленныйчы? Промышленный бул жакта жок. Жок да? Эгер переченге жана 242-токтомго, мисалы 9, 14, 25 дегендер бар го, ошонун ичине кирип калса, анда регулирование попадает. Бүгүнкү күндө ал переченге премьер кайсы объектилерди киргизем деп мындай намерениясында айткан жок да, өкмөт имеется в виду, премьер-министр тарабынан киргизилет да. Айтылган жок да? Пока нет, вот перечень кандай болсо ошол бойдон турат. Кантип бизнес өкмөттүн намерениясын билет да? Мисалы, макул бул мыйзамды өткөрүп берели. Эртеси күнү мен бул суроону эмнеге берип атам? Анткени регулируемый тарифы, регулирование цен дегенге эмнеге бул бизнес коркуп атат? Анткени деген ошол монопольный, антимонопольный объект деп, ну, доминант деп туруп, частный объектлерди киргизип коюшат, туурабы? Антимонопольный служба айтсаңыздар. Ошол частный объект реестр доминантов. Ал боюнча атайын биздин өзүнүн мыйзамдардын негизинде киргизилет. Атайын ал үчүн өздөрүнүн критерийлери бар. Критерийлер менен кирет ал жерге. Критерийде на рынке занимать не менее скольки процентов? 40? Негизи азыр доминант деген сөз 35%-дан 35. кем эмес деген түшүнүктү бериш керек. Ошондо тактасаңыз, мисалы деген бир дүкөн, конкретно бир продукцияны чыгарган, дүкөн болобу, объект болобу да, район Кыргызстан боюнча 35%-тен кем эмеспи? Ошондо доминант деп саналабы? Кыргызстан боюнча в рамках страны деп. Кыргызстан боюнча алганда бизде республикалык жана регионалдык деп эки реестр бар. Региондордун өзүндө да реестри кирет. Регион деген область айтып атасызбы же районду айтып атасызбы? Регион деп бул область боюнча жүрүп атат. Ошондо бир областта мисалы 35%-дан кем эмеси калат ал жакта кириш үчүн. Бирок дайыма эле 35% эмес. Кээ бир жерде мисалы үчүн биздин мыйзамда мындай деген бар. Жанагы центральное водоснабжение, водоотведение деген да түшүнүк бар. Ал учурда эч кандай пайызды каралбайт. Эгер чындап эле ошондой баардык көз каранды деп түрдө каралып аткан болсо, анда ал жанагы естественный монополияга кире баштайт да, табигый монополия менен кирет. Эми частный объектлердин, частный жеке ишкерлердин коркконуна негиз бар да. Анткени 2014-жылы жеке объектилер сөзсүз түрдө өкмөттүн 312 мыйзамы бар болчу, уктуңуздар беле? Ошол жокко, сот аркылуу жокко чыгарылган. Бизнес ишкерлер биригип алып туруп, ошол антимонопольный служба, мен бул мисалды эмнеге билем, анткени жеке өзүм кабыл болуп, ошол мисал менен, ошол адамдар менен алышып, аягында бунун баары пара менен бүтүп, 300 000 сом мындай талап кылышып, аягында деген бул кишини антимонопольный службанын адиси жогорку сотко чейин жетип, 1 жыл соттошуп, камалып кеткен да. Анан ишкерлердин коркконуна себеп бар экенин, мисалы мен түшүнөм, мен ойлойм көп адамдар деле түшүнөт болуш керек. Аягында бул маселелер взятка менен бүтүшөт да. Корккон нерсе ошол. Мисалы ценообразованиенин госрегулирование контроль кылам десеңиз, ошол бир райондо же бир айылда чоң кичине бир дүкөн бар болсо, ал дүкөндө карызга продуктылар карызга берилет да. Я вот как такой бир мисал катары келтирип атам да. Эгер эртеси күнү ошол жакта баа кымбаттап кетсе, логистику мы должны в учет брать, дагы бир себептер менен, ал адам эмне болот? Штрафка салынабы?
же ал штрафка салынып туруп ал жабылып калса, а ошол райондо кризис болуп туруп ошол продукт алынбай калса, ну мисал катары да, ким күнөөлүү болот? Мамлекет күнөөлүү болобу? Жесткое госрегулирование киргизебиз деп атасыңар. Анан бул мыйзам деген Белоруссиядан бирме бир кылып көчүрүп келген мыйзам экен да. Муну ачык эле уже соц тармактарда айтылып атат. Ошондо кандай болуп калат? То есть, если вы станете виновником причин, последствий, кто ответственность на себя возьмет? Көмүрдүү президент чыгып мына 2 жылдан бери айтып атат. Мынча баадан өйдө сатылбаш керек деп. Сөздүн ачыгы, бул жерде канча киши отурабыз? Мына 50 киши отурабыз. Положа руку на сердце, ошол баалар сакталып келе жатабы? Сакталбайт. Анан тартипти күчөткүлө, жестче боло деп туруп, ошондой көзөмөлдү күчөткүлө деген ошол жол менен барганыңыздар менен аягы эмне болуп атат? Жашырынып, из-под полы будет продаваться. Поэтому госрегулированияны киргизебиз дегенде тоже кесепеттерин ойлонуңуздар. Аягында коррупция менен бүтүп калбайбызбы? Есть, естественно, рыночная экономика. Анан Белоруссия деген бул плановый экономика. Ошол мыйзамды ошактан көчүрүп келтирсиңер да. Бул плановый экономикада бул Советский Союздун мисалы. Ал жерде деген мына эскилер улуу адамдар отургандар билесиздер да. Ал жерде деген бул плюс жагын алып атасыз, минус жактары деле бар болчу да. Анан бир чети деген Советский Союзда деген ар бир мектепти бүткөн, университетти бүткөн адамдарга мамлекет 100% трудоустройство гарантия берчү. А биз деген бир жагын алып атабыз, а экинчи жагын мамлекет жасагысы келбейт да. Поэтому үстөмдүк кылып жана госрегулирование киргизем деген антимонопольный служба бүгүнкү күндө штатыңарда канча киши иштейт? Бүгүн бизде 82 киши иштейт. 82 киши. Бүгүнкү күндө ишкерлик менен канча адам алек болуп атат Кыргызстанда? Бүгүнкү күндө 600 миңге жакын адам ишкер. 600 миң адамды 82 киши адам көзөмөлдөй аласыздарбы? Эми биз бул жерде Жок, сиз суроого жооп берсеңиздер, мен эмнеге суроо берип атам? Гана сөз жүрүп атат, эгер Доминанттардын саны канча? бизде 105. 105. 82 именно текшерүүчү адамдарды айтып атасыз, туурабы? Ооба, текшерүү. Бир проверка канча күндөн канча күнгө чейин жүрөт? Жок, бизде бардык текшерүү. Сиздер жетишпейсиздер, урматтуу. Жок, мен сизди түшүнүп атам. Просто мен бул суроону эмнеге берип атам? Физически жетишпейсиздер да. Мындай госрегулированиянын кесепеттерин ойлонуңуздар. Буну макул, азыр бул мындай эми сөзүн ачык кичине популисттик мыйзам болуп атат, карапайым элге жагынабыз деп, бирок эртеси күнү тескерисинче ошол бир объектилер жабылып калса, менин антимонопольный кыйнап атат депчи, жабылып калса, ошол райондо ошол продукт түшпөй калса, ызы чуу болсо деген жоопкерчилик ким алат? Албайт да эч ким. Поэтому вот как мына Карабалтау аш жерде бир кыз от голода умерла. 6 жашпы, 8 жашта кыз каза болуп калыптыр да. Анан азыр бүт тиги укук коргоо органдары иш козгоп атат да ошол кыздын туугандарына. А суроо башкада да. Мамлекеттик 18 жаштагы эле улуу эжеси бар экен или несовершеннолетний. А ошол соцслужбаларга актарып атат. Эмнеге мамлекеттин жоопкерчилиги каралбайт? Только мындай жеке адамдардын жоопкерчилиги каралып калып атат да. То же самое и здесь будет. Последствия в виде роста цен обязательно болот. Анткени даже президент угольды контроль кылам деп, мына 2 жылдан бери, 3 жыл болду президент болгону да, когда 3 жыл болуп калды, 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери көзөмөлгө алам десе дагы, ниети жакшы болуп атса деле, ала албай жатат. Потому что 100% госрегулирование кыла албайсыздар. Эртеңки күнү деген бунун баары взяткалар менен бүтөт. Антимонопольный службага и текшерүүчү да кайсы органдарга. Поэтому туура түшүнгүлө, урматтуу коллегалар. Бирок деген могу регулируемый цены, анан деген декларирование цен дегенге, мисалы, мен каршымын. Декларированияны уруксат берсеңиз биз алып койдук. Доминанттар полный чыкты. Бул жакта азыр социалдык маанилүү товарлар эле калып жатат. Жана Бирок сиз айтпадыңызбы, Айнура Айым, не вводите заблуждение. Вы оставили открытое окно на усмотрение Кабмина, руководства своего. Кого захотят по постановлению Кабмина киргизишет? Или я не права? Я права. Доминанттар деп социально значимый товарга, это же просто так предприятиялар кирбейт да, вид товарлар кирет да, продовольственная безопасность деп. Ошону менен кирет да. Анан А если в каком-то магазине поднимутся цены на вот этот конкретно какой-то товар, что произойдет? Кого накажут? Продавца, который в киоске маленьком сидит? Там... Да. А продавец, он получает доход там в месяц, ну сколько там, 50 тысяч сомов, 100 тысяч сомов с этого киоска. И на него наложат штраф
От 15 до 20 канча азыр налоговый кодекс боюнча келет 28 миңге чейин. Поэтому, мындай да, последствия, я думаю, это идея-то хорошая, правильная, потому что вы не можете взаимодействовать с мировым ростом цен, логистикой и все остальные вопросы. Но сейчас-то последствия ваших вот этих решений выльется в то, что будут штрафовать людей, которые где-то бир айылда киоскеде отурган бир байкушту штраф менен салып, сенин муактагы кум шекериң кымбат болуп калды. Ал байкуш тетиги бир базардын алганы менен же тетиги бир объекттин алганы менен эч кимдин иши жок болот да. Мен только ошону айтып атам да. А так көзөмөлгө ала алам деген антимонопольный служба 30 жылдан бери ала алган жок. Мына президент, мен дагы бир жолу айтылып кетип атам. Президенттин указы көмүрдүн баасы мынчадан кымбаттабаш керек, көзөмөлгө ала алган жоксуңар. Сатылып атат, кымбат баалар менен сатып атат. А который тацына президенттин айткан сөзү менен сатылган көмүрлөр деген 5 мүнөттө түгөнүп келе жатат. Анткени бул рыночный экономиканы мамлекеттик регулирование көзөмөлдөй албайт. Шарттар түзүп бериш керек, бизнести кыспаш керек. Бизнести эркиндик кой бериш керек. Иштегиле жумушчу орундарын мамлекет түзүп бербесеңер кантип көзөмөлдөйм деп атасыңар, кысам деп атасыңар. Рахмат. Жомартбековна, уруксат берсеңиз, бул жакта 7-чи беренеде атайын методдор, ана формалар деп турат. Жалгыз павильонду или магазинди барып текшере жөнгө сала албайт. Нет, здесь жалпы минималдуу же максималдуу баалар коюлат, тарифтер коюлат. Жана соода ар бир эмесине жараша минималдуу, максималдуу баалар коюлат минималдуу. Бул атайын калькуляция, өкмөттүн атайын токтому менен бекитилген методология менен обосновый цен деген бар да, ошондой жалпы коюлат да. Мисалы, мурун мониторинг кылып эле 20%га өскүчөктү карап отурчубуз, кире алчу эмеспиз да. Азыр ошо 20 дегенди алып койдук, просто общий каралып турат. Эгер байкалып атса, сильный, как бы необоснованный цен, тогда минимальная цена, минимальная или максимальная цена вот это утверждается. Хорошо, Айнура, просто я вот в качестве, ладно, кечирип сурайм, узартып кетти да. Бир дагы ишкер, ошондой мындай бизнесмен алек болгон адам, сатуучу, шаарда болобу, айылда болобу деген, он свыше той нормы мындай конкуренттерин карайт да, андан ашам деп койбойт да, ему-то важно реализовать товар. Поэтому здесь сейчас то, что вы говорите, минимум, максимум болгондо деген ал жагын деле көзөмөлдөй албайсыңар. Если кто-то 5 сом койсо, бирөө деген товар 5 сом болсо 10 сомдон сатса, жанындагысы 15 сомдон сатса, анда деген ортого келип туруп сен тигинден кымбат сатасыңар деп вы в одно не сможете отрегулировать в любом случае. Даже если поставится минимум и максимум цен. Я извиняюсь, просто именно, но это же рынок диктует. Так не бывает. Государство просто должно создавать условия. Рахмат.